анда эмесе Instagram баракчабызды оңдоп карап чыгабыз. Бул жерде мен негизги баракчам ушул Олеся Official. Негизи бул жер Олеся Рай деп турган, бирок мен бүгүн Олеся Official кылып койдум. Негизи буга чейин кылайын дегенде бул ысым бош эмес болчу. Эмнегедир бош болуп калды. Бүгүн как-то кирип кеттим. Мен айтпаймын, менин Instagram баракчам укмуш, прям сонун укмуш жасалган дебеймин, бирок ошондой болсо да сиздерге өзүмдүн билгеним менен бөлүшөйүн. Караңыздар, сөзсүз түрдө өзүңүздөрдүн атыңыздар болуш керек. Бул сиздердин жүзүңүздөр, бул сиздердин лицоңуздар. MLM бизнесте сиздин жүзүңүз ачык болбосо, сизди аферист же болбосо алдамчы деп ойлоштору мүмкүн. Анан эгерде сиздерде Instagramыңыздар бар болсо, бирок мындай семейный сүрөттөр болуп кеткен болсо, аралашып, менде бул жерде в основном бизнескерге ылайыктуу сүрөттөр, семейный сүрөттөрүм жок бул Instagram баракчамда. Эми эмне кылабыз? Эгерде сиздердики семейный болуп кеткен болсо, мен аны удалить эткиле деп айтпаймын. Лучше сиздер жаңы ачканыңыздар жакшы. Кантип? Мынакей могу жерден эле стрелканы көрүп атасыздар го, ошону басасыздар. Басканда мынакей добавить аккаунт деп чыгып калат. Плюс добавить аккаунт, ушул жактан эле аккаунт кошосуздар. Азыр мына онлайн магазин деген бул фейк, жөн эле фейк болгон. Муну бир лотереяга катыштырыш үчүн эле ушундай фейк аккаунт ачып койгонмун. И бул жерде Faber Room деген да, бул дагы фейк. Бул деле андай эме деле эмес. Менин иштеген аккаунтум мына ушул. Ал эми бул жерде мен мурда лотереяларды өтүп, сабактарды өтүп келгенмин. Бул жерде жалаң продукция боюнча менин аккаунтум. Бул Курчак театрдын аккаунтунда мен ачып, башында мен иштеткенмин. Бул болсо чисто ошо үй бүлөлүк сүрөттөрдү киргизем деп ачканмын, бирок иштете элекмин. Эме бул жактан биз азыр сиздерге жаңы аккаунтту кантип ачам дегенге жооп берейин. Добавить аккаунт дейсиздер. Мына жерде создать новый аккаунт деген басасыздар, Анан бул жака жазабыз. Эмне деп жазасыздар? Өзүңүздөрдүн эле атыңыздарды жазасыздар. Выберите имя пользователя, мисалы үчүн Олеся. Эмне деп койсок? Англисче жазышыбыз керек сөзсүз түрдө. Олеся 1984, допустим. Мындай да занят экен. Вот мага бул ушуну берди. Олесь, я деп добавить ушуну болуп калып. И бияктан далее. Эми пароль сурап атат. Сөзсүз түрдө пароль жазарда обязательно бир блокнотуңуздар болуш керек. Ошол блокнотко жазып алышыңыздар керек. Себеби бул парольду жоготуп алсаңыздар, сиздер кайра кире албай каласыздар. Атайын пароль жазган блокнот алып алыңыздар. Бул жака пароль мисалы үчүн 25/07/1984 деп коеюн. Так, далее. Мен өзүмдүн туулган күн датамды жазып койдум. Мынакей Олесь, анан я. Бүт баарын блокнотко обязательно жазып алыш керек. Телефонго ишенбеңиздер. Так, завершить регистрацию кылып коюңуздар. Пропустить, кой берип коебуз, пропустить кылып коебуз. Так, вот ушинтип сиздер жаңы аккаунт ачып алсаңыздар болот.